урматтуу устаздар, урматтуу коноктор, бүтүрүүчүлөр, Алла Таала сиздердин баарыңыздан разы болсун. Ошончолук алыс жакындан келип атасыздар, баарыңыздардын ар бир кадамыңыздарга Алла Таалам жакшылыктарды жазган болсун. Мен айтарым ошол ата-энелер балдарыңыздарды курбанчылык менен окуттуңуздар. Ата-эненин өзү 3 укугу болот экен да, балага болгон укугучу. Ошол укуктун бирөөсүнү аткардыңыздар. Алла сиздерден разы болсун. Ошол Умар разияллаху заманасында бир адам келип, Умар разияллаху арзанган экен. Менин балама айтып койсоңуз, менин балам мени урат дейт экен. Анан балаңды чакыр дейт экен. Баласын чакырып келгенден кийин анан Умар разияллаху анху баласынан сурайт экен, сен атаңды неге урасың? Десе айткан экен, мен айтыңызчы, амирил муминин, баланын атага болгон укугу болобу же атанын дагы балага болгон укугу болобу? Десе ошондо айткан экен, атанын дагы балага, ата дегенден мурат ата-энесинин дагы балага болгон укугу бар. Дегенде жанагы бала айткан экен, анда биринчи укугун айтыңызчы дегенде айткан экен, бала төрөлгөндө жакшы ат коюш бул ата-энесинин укугу экен. Муну машалла сиздер аткардыңыздар болсо керек. Анан экинчиси балага жакшы таалим тарбия бериш. Ошол таалим тарбияны машалла сиздер бердиңиздер. Ошол биринчи укугуну атканда мага атам жакшы ат койгон эмес деген экен жана балачы. Неге десе, балага атасы Жуул деген ат койгон экен. Жуул деген сөз бул баягы тезектин астында жаткан курттун аты экен, Жуул депчи. Атам Жуул курттун атын коюп койгон. Атам менин укумду аткарбаптыр. Экинчиси дегенде жакшы таалим тарбия бериш керек. Жакшы таалим тарбия дегенде ошол айткан экен, мага атам жакшы таалим тарбия берген жок. Мен чоңойгондон баштап мени төөнүн алдына коюп жиберди, мен төөнү кайтарам, башка иш кылбайм. Дегенде бала айткан экен, үчүнчү укугун айтыңызчы деген. Үчүнчү укук деген баланы жакшы жерден, диндүү жерден аны үйлөндүрүш керек деп. Жакшы кызга үйлөндүрүш керек. Эми сиздердин бир эле укугуңуздар калыптыр. Бүтүрүүчүлөрдөн жакшы үйлөп койсоңуздар болду. Тоолуу укугуңуздар аттарган болосуздар иншалла. Баардыгыңар келгенде бирдейсиңер, кетип жатканда баардыгыңар бирдей кетпейсиңер деп. Эми биз үмүт кылабыз, баардыгыңарды Алла Таалам дин мээнетине жогорку даражада кабыл кылган болсун. Ошол ким канчалык мээнет кылган болсо, ошого жараша Алла кабыл кылып коет экен дин мээнетине. Алла Таала кимди кабыл кылса, ошол адам бул диндин мээнетин кылат экен. Ошого талибили, мына бүтүрүүчүлөргө биздин кааларыбыз пайгамбарыбыз айтты, "Хайрун нас майян фаан нас" деп. Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда жеткизген адам. Силерден каалайбыз адамдарга ушундай пайда жеткизген адамдардан болсоңор. Ибрахим бин Адхам рахматуллахи алейхи талаага барып караса бир адам дүнүйөнү таштап Алла деп зикир кылып кетчи Алла кылат экен да. Анан Ибрахим бин Адхам айткан экен, сен неге мынчалык дүнүйөнү таштап, бар жокту таштап, эртеден кечке зикир кылып отуруп алдың? Дегенде баягы киши айткан экен, мен бир күн талаада кетип жатсам, бир чымчыкты карасам, анын көзү жок экен. Көзү жок чымчыкка, көзү бар чымчык келип, оозуга дан, курт кумурска салып. Ошону көрүп мен өтө аябай катуу таасирленип, мен ойлодум, Алла Таала көзү жок чымчыкка ырыс берип аткандан кийин мага жөн эле берет да. Деп туруп мен дагы баардык дүнүйөнү таштап, ишти таштап, Алла деп, Алла зикир кылып талаада отуруп алдым. Дегенде Ибрахим бин Адхам рахматуллахи айткан экен, сен неге өзүңө көзү бар чымчыкты үлгү кылган жоксуң? Өзүңө эмнеге сен көзү жок чымчыкты үлгү кылып алдың деп. Ошого силер дагы иншалла көзү бар чымчыктай адамдарга пайда жеткизген адамдардан болсоңор, биздин каалообуз ошол. Силер дайыма жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган адамдар болсоңор, силерден эч кандай бир жамандык таркабаса, силерден дайыма жакшылык болсо, ошого иншалла ушул жерден азыркы вакытта, акыркы вакыт дуаңар кабыл боло турган вакыт дуаны кылып, иншалла баардык ааламга мен динди жеткизем
деген ниет ар биринин жүрөгүндө болуш керек да. Эми ушул жерде силер бүттүңөр бир алым деген атка кону бар да. Ал улама варасатул анбия деп пайгамбар айтып кетти. Бул уламалар пайгамбарлардын мираскору деп. Бир эле пайгамбарды айткан жок, пайгамбарлардын мираскору болдуңар. Эми канча пайгамбар келген болсо, алардын бардыгынын иши эмне болгон, ошону караш керек. Алар не кылган дүнө экен? Алардын иши эле ошол эле. Ар бири келип, я айюханнас кулу ла илаха иллаллаху фил ард. Эй элдер, ла илаха иллаллах дегиле, Алладан болот дегиле, махлуктан болбойт дегиле, бардык кылып жаткан Алла, Алланы таныгыла деп, Аллага чакырган бардык пайгамбар. Силердин ишиңер ошол экен. Алган илимиңерди бүткүл ааламга таркатышыңар. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ушул ишти кылып атканда, бул пайгамбарлык ишке так түшүрүп койгола, динге так түшүрбөгүлө. Ошол бир окуяны айтып өтүп кетем иншаллах. Ошол неме дейт го? Бир падыша болот экен. Падыша өзүнүн базирине айтат экен. Эгер сен менин алдыма сүрөтүңдү өзгөртүп келсең, мен сени тааныбай калсам, мен сага белек берем дейт. Вазири макул дейт экен. Сүрөтүн өзгөртүп келет экен, таанып алат экен, дагы өзгөртүп келет, дагы таанып алат. Анан бир күн ойлонуп отуруп, баягы вазир өзүнүн сүрөтүнү аулиялык сүрөттү ыктыяр кылат экен. Аулия болот экен. Силерге окшоп аулияга окшоп болот экен, аулия сүрөттөсүңөр да алат. Сакалдар өскөн, машалла, пак кийим кийген, ушинтип аулиялык сүрөт ыктыяр кылат. Анан айылдын четине бир чатырды тиктирип, ошол жерге отуруп, досторго айтат экен, жарыя кылгыла дейт экен. Ошол жерде бир аулия бар. Дем салса, деми күчтүү, дуа кылса, дуасы кабыл болот. Элдерге жарыя кылгыла дейт. Бар жарыя болуп, бардыгы ошол аулияны таанып калат экен, билип калат экен. Ошол кабар падышага да жетет экен. Бир күн анан падыша сапар кылып кетип жатып, кызматчыларына айтат экен, баягы аулияны айтып келгиле, мен бир дуа алып сапар кылайын дейт экен. Кызматчылар барып, анан аулияга барат экен. Барып падышага дуа берет экен десе, баягы аулия айтат экен. Падышага дуа керек болсо өзү келсин, мен барбайм дейт экен. Десе кызматчылар өтө катуу таасирленет экен. Охо, чоң аулия кылбайбы? Падышага барган жок деген, падышага барып айтат экен, ол аулия келген жок. Керек болсо өзүңүз барат экенсиз. Десе падыша келип, жанагы аулиянын алдына отуруп дуа кылат экен. Бул аулия дуасын бергенден кийин падыша чөнтөгүнөн кичине бир башчасын чыгарып берет экен. Ушул белекти менен алып коюңуз. Десе, баягы аулия башчаны колунан алып туруп не дейт экен? Силер дүнүйөнүн атынан чуркаган, дүнүйөнүн атынан кылган кулсуңар силер. Силер мени да кул кылышты каалайсыңар. Ала бул дүнүйөңдү деп ыргытып берет экен баягычы. Дегенде баягы падыша өтө катуу таасирленип, чын эле чоң аулия экен деп анан кайтып кетет экен. Кайтып кеткенден кийин кечинде баягы аулия падышанын алдына барат. Бул аулия ким? Бул вазир да. Өзүнүн ошондой сүрөткө ыктыяр кылган. Кечинде анан аулия барып падышага, ассаламу алейкум, таксыр мени тааныбай калдыңыз. Эми баягы вада кылган белеңизди бериңиз дейт экен. Дегенде падыша суроо берет экен, мейли мен белегимди берем, бирок бир суроом бар дейт экен. Ал не суроо десе, берген белекти неге алган жоксуз? Ошол белекти алганыңызда мен сизге вада кылган белектен да көрө акча бар экен, байлык бар экен. Дегенде аулия айткан экен, мен деген бул жерде ушул сөзгө көңүл кое турган нерсе. Мен деп кимдин сүрөтүнү өзүмө ыктыяр кылган болсом, ошолордун атыга так түшүрүштү каалаган жокмун деген. Эми сиздер кимдин, мына талиптер кимдин сүрөтүн ыктыяр кылып алды? Пайгамбарлардын мираскору болду. Эми динге так түшүрбөш керек. Дин бул аппак барак сыяктуу. Ошол баракка так түшүрүп койбойлу. Кайсы жерде болбосун, силерди каяктан окугансыңар деп сурашат да. Сондуктан так түшүрбөгүлө бизге мээнет кылгыла. Кээ бирлер келишет да, адамдар мени сыйлашпайт дейт. Неге сыйлашсын алар?
Seler kaçanına çeyin ellerge meynet kılmayınca adamların yüreğinde al adamın mahabbeti bulur. Ocağa inşallah meynette bizim kalol oşol seler daima dindin meynetinde birinci sapta oluşmalı kalayıplar inşallah.